А им тем более там вообще ночевать негде сейчас. А эмне жашынып алып фейсбуктардын аркасынан сүйлөп атат да бизге бир келип туруп алакыбызды сурап койбойт. Өзү жака тиешеси жок болсо бир келип элден кайрылып кетпей менти өткөрүп берген башкаларды чара көрөбүз деп. Кыша түшүп калган. Бул атайлап эле кылып атат да мунча биз баягы кысып атат, кысым калып атат. Түшүп атасызбы? Арзан берип кетсин. Эптеп ушулар деп кысым калсам, бул арзан алып туруп анан буларды кууп чыгам деген ниет. Башпаник бериш керек эле, жашашыбыз керек. Көчөгө чыгып кетейик. Менде башка мүлкүм жок. Жусупбек Кургонбекулунун эл депутаты бизди коргой кайра кордоп атат. Дагы бир Кудай сактады ошол адам өлүмү катталбады. Эгерде кокустан бирдеке болуп калса, бир эле выход бар дейт. Бунусу жабык дейт, муну ачылбайт дейт. Шыбак башына түшүптүр. Жандагы тышка чыгайын десе, проходко кирпичтер да түшүп калган. Комментарий берип койсор бул үйдүн абалы боюнча. Комментарий берип койсор үйдүн абалы боюнча. Төрттөмү? Оценкага келдиңер да, Yok, interview bersin. Бизди эвакуация классканынан чыгасың. Интервью жаңы салынып аткан имараттын дубалы бул үйдүн чатырына түшкөнүн уксаңыздар керек. Бул жерде азыр ушул жерге жашоочулар менен сүйлөшкөнгө келдик. Абал кандай экен чогулап көрөлү. Саламатсыздарбы? Силер биякта жашайсыңар да? Көрөлү дегиле. Кайсы редакция? Али Тактакулов медиа хаптан. Келдилер, корреспонденттер келди. Бияк экинчи этажда, бул жака киребиз. Саламатсыздарбы? Жүрөбүз. Тик чатырың көрөлү дегиле, аяк эч жабылган жок да азыр. Жок. Биз жаңы эле пленка жабып, ошону тартып калчу. Биз пленка жабып атканбыз көрсөт. Пленка неме? Шамалга учуп кетти пленкада. Азыр мына. Рабочий турганы. Компания келип оңдоп берем деп атышпады эле. Оңдошкан жок. Элдин баары кыйналып атат. Тиги жеркен, Пленканы жаңы эле жапсак, шамал кайрып учуп, жанды жүрөбүз эртеден бери. Бул жерге кооптуу окшойт, барбай эле койбойсузбу? Жок, биз эми жүрөбүз эртеден бери. Антон, не закрывай, что там? Мына өзүңөр көргөндөй дубал эмеси чатыры талкаланган. Тигүүсүнүн берде туруу деле кооптуу окшойт. Мына пленка менен эптеп аз чыгып жадык. Анткени алдында деген жашабаса да окаттар бар эмес, суу өтпөсүн депчи аракет. Окаттар, бул жакта перевертишке өтүп атат. Өтүп атат, айла жок эми. Эмне кылабыз? Биягында ошондой, биягында түшкөн. Тиги компания айтып атпайбы, биякта оңдоп бермекпиз деп. Алар келип жазабыз. Жок, каяктан ал жөн эле сөз. Биякта квартиранттар жашачы, алар көчүп кеткен. Алар дейм квартиранттардын квартирасын төлөп, мына ушуларды биз эметтик, коопсуздук уюштуруп бердик. Эч кандай жителдер жүрөбүз өзү эле мына бүт кесепетин тартып. Мына ачык өзүңөр көрүп атасыңар, жазап берели. Ал сөз жазап берели деп эметкени. А бул жак мына эч ким биякта эмете элек. Ал кулайын деп турат, Эчат болду, кулап турду. Мына этажда дагы кулабыз болду да, коркуп атабыз. Бул жерде канча адам жашайт? 34 семья. 34 семья. Birinci etаждан не көр барын. Açık komutalarını көрсөтөйүн, түшкөнүн. Мына ол байке алдыңкы жителде ошол нерсени жабып атабыз эле. Мына жигиттин апасын мен өзүм неметип койгон. Больницада жатат, эч ким чалып койбоптур даже. Эмне болду деп. Сейчас она в каком состоянии? Сейчас? Да. Не очень хорошем. Она в какой больнице находится? В республиканском. Какого характера у нее повреждения? Вон, видите, что там? Она бул жерде карасаңар болот? Все уже. Капает. Эчек olur, да, киргилеме. Не заходите, упадете, блин, там. Упадешь вниз, блин, упадешь. Ойла. Нельзя. Гел биякты. Барыңар, кеткилетчи, пускай они снимут и все, ё-моё. Вон, что там? Мына клеенка менен жаап коюшкан экен. Эч эметпейт. Ошондо саат канчада болот ат окуя? 3'тө. 3'тө. 27'de 3'tө. Уктап жатсаңар эле бомба түшкөндөй болду. Жарылды да кадимгидей. Аргача кайрылык, чечилет.
14 рабочий күннүн ичинде деп биз жата беребиз 14 күнгө чейин. Жан жай. Туулгандардын үйүнүн аркасында жатыр. Күндүз келебиз, кечинде кетебиз. Мэрия эмне жок? Алар дагы чечиле элек еще эмне биз кимге кайрылышты билбей калдык. Баарына заявление чыктап келдик ужечи. Прокуратурага, РОВД, президенттин аппаратына барып чыктап келдик кат. Эми алардан качан реакция болот билбейбиз да. Алар мындай коопсуздук мындай протоколдор бар экенби? Мындай жакындыкта салса болот экенби? Аларды дагы изилденет, анан кийин комиссия көрсөтөт. Айттык, могуларды биздин ушерпти оцените, эметип койгула, могул жерди тазалап, кыршыдан жаап берсин деп. Эч ким тийбей турсун деп койду. Биз да эчтеке кыла албай атабыз. Тигилерди жаптыра албайбыз, же биякты ким оценивать этет? Балким тилер кыршаны жаап туруп эле, мына биз ишин баарын бүтүрүп койдук дейби, ошон үчүн бизде эч ким тийгизбей атабыз. Текшерген киши жок. Мүмкүн атайын болгондо. Мүмкүн шамалдан жаратылыш кырсыгы. Биз эчтеке деп айта албайбыз. Эксперт билсин, өкмөт мамлекеттик кызматтагылар текшерсин. Biz burası jönöke kadimki yaşamışlarımız. Bu imarat özü kaçan salıngan eкен? 1954 yıl salıngan. Teknik pasportta şonday. Мындай ушундай разрушениядан кийин биякта жашоого мүмкүнбү ушул? Мүмкүн эмес, мүмкүн эмес. Эксперттер сүйлөп атат, болбойт. 1 саат турганга болбойт бул жерде. Бүт суу агып атат. Тигине көргүлөчү колдордун баарын агып атпайбы? Ошо жаракаларды көрсөтүп берсеңиз. Ооз башынан өчөт алайда. Мына жарака бияка чейин кетти. Биринчи этаждан кеткен жарака. Көчүп кетти, алар эмне? Үй эмес, биз калдык өзүбүз. Ошолор да айтып атат, үй жай менен, турак жай менен камсыз кылдык, баары жакшы. Собственниксиңер, собственниктер калып, Шетелдерде эчтеке кылат. Квартиранттарды деле кетирип мына арга жерден суу агып, тетигилер түшүп. Бул деген котлован казыла баштагандан эле разрушение баштаган. Анан могу түшүп кетпесе бизде эч ким билбеген эмес. Качан башталды? Бул деген могу 2 жылдан бери. Негизичи общий. Бул здание ошентип башталды да. Мына Негизи эле тиги курулуш башталгандан бери биякта проблема башталды. 5-6 жол ошол мына 30 Бул ушу тиги дубал түшкөндөн кийин мондай ыйлар пайда болду бек. Мурда жок болчу. Ушул стройка башталгандан кийин шундай башталды. Кайсы номер? Свет өчөт, ар кандай проблема жок. 29го. Себеби эмне болуп калды? Мына булар да жок болчу, э? Жигиттер, 29-квартира ошо депутаттык ушу бирөөнү алып койгон. Биз шуну айынан сата албай атабыз. Бизге, например, башка жактан да эмне келишип атат. Мен сатпайм. Ушунча кишини бирөө өзү кармайт. Силер негизи сатып кеткенге макул болсун. Башка фирмалар келип атат. Бул жана Кыргынбек уулу деген депутат. Ушул квартираны алып койгон болчу, э? Муну качан алган? Тиги курулуш башталганда алган. Ага чейин алган. Ага чейин. Былтыргы? Мурдагы жылы. 2 жыл болду алганына. Силер негизи эле ушул компанияга сата ал дегенсиңер да, же? Жок, бизге айырмасы жок. Келсе үй беребиз, акча беребиз, ар ким өзү билет, чечет. Макул болсо бошотуп беребиз. Нам квартиру нужно, вы видите, что все падает. И ко мне придет будет падать. А у меня мальчишка инвалид, я теперь боюсь. То есть вот эта трещина, она идет, да? Да, видите. Видите, она как идет. Кемпирдейне чейин жетти экинчи крайний эме. Биз купим началом, бизге уже готово. Конечно, нам теперь квартира надо, а как же? А мы куда пойдем? А им тем более там вообще ночевать негде сейчас. Жүрәнді тияқты чейін қарап қойып. Мына, бұл жаққа чейін жарақа. Бұл точно жоқ болчу мұрын, е? Тазылы пайда болды, е? Бүт текшеріп көрді. Осы келеді де, біз қалмайды. Негізі имарат өзі мына ескі екен, көрініп тұрады. Айтып сөйледі. Бул Жусуп Коргонбаевдин эмеси болчу да, квартирасы. А бул ушун үстү түшүп, бул ушу сатып алгандан кийин Жаангиров өзүнүн крышасынын үстү түшкөндө, ошондо бул менин үйүм, мен бияктан үчтү сатып алдым деп айткан болчу да. Өзүм айткан үчтү сатып алгам. Мага экини деп айткан. Текшерүү баары жүрүштүрсөк, Жусуп Коргонбаевдин бири эле квартирасы. Мага экөө деп айткан. Ээси ким болот ошондо? Кимге регистрация кылат? Негизи Жусуп Коргонбаевдин өзүнүн собственный эмеси болчу. А бирок Эми туугандарга оформдеткен бирок ошонун менчиги. Башкага оформдеп. Мисалы үчүн, Атын билесиңер? Аты Багыш деген исине. Андай Анан деген мисалы үчүн, могу объекти мына колго тикенек кирсе деле бирөө чуркап келет экен, жанын сурайм. Ушул башында келип котлован казып атканда ушу Жусуп Коргонбаев көп эле келип жүрчү да. Мына ушул эл жабыркап атат. Мында кыйналып атканда көрүп туруп, өзү башка бирөөнө өткөрүп берген күндө дагы мен кыргызга иштейм деп депутат болот да. А эмне бир ооз келип, ошол жакта эме болбосо да бир ооз келип биздин акыбалыбызды сурабай атат. Өзү келе элекпи? Өзү бир басып да келбей атат. Макул бул объектке тиешеси жок экен. А тиешем жок болгон күндө дагы мен элим силер ушулар жерде чогуу жүрдүк эле, мо котлован казып, мен ушу стройканы мен баштадым эле. Азыр мен бияка тиешем жок деп ошону билет, тиешеси жок экен. А эмне жашынып алып фейсбуктардын аркасынан сүйлөп атат да, бизге бир келип туруп алакыбыз сурап койбойт.
Өзү ушул жака тиешеси жок болсо бир келип элден кайрылып кетпей менти өткөрүп берген башкаларды чара көрөбүз деп. Өзү бир басып келбей атат мына азыр. Только Facebooктардан эле жашыруун эле эмес. Жок дегенде компаниянын өкүлдөрү келдиби? Компаниянын өкүлдөрү келди, ар кандайларды айтып атат. $7000 азыр ким каяка барат? Не, $7000 саткылап атабыз. $7000 беребиз, анан деген минтип айтып атышат. Эртең бирөөңөрдү чыгаралы, бүрсү күнү бирөөңөр чыгаралды. А молдонго очередь менен чыгарганда аякка калгандарын карабай койсо эмне кылабыз? Чыгарсын, баарыбызды чыгарсын. Чыгарбайбы анда дагы чара көрөбүз. $7000 эчтеке келбейт. Өзүңөр ойлоп көргүлөчү. Бир машина келет. Аны талаада жатабызбы? Мына ошо элдин өзү деле мындай кыргыз болгондон кийин ушул негизи ошол баштаган эме Жусуп Коргон. Анын азыр деген ал полибом ошондо курста. А бир ооз басып келген жок. Элдин кыйналып аткан жерге куруп жаткан стройка этажный домдоручу булар бүт незаконно курулган бул жергечи. 10-нчу этажга чейин бул жерге комиссия келип текшергенде 15 метровой стенаны могу домду жаап салып, аны алып келген комиссиянычы. Ошол боюнча полн биз билебиз бул кандай кылып комиссиянын чечимдери бар болгон. Кандай кылып сатып алгандар, комиссияны сатып алган бул домду бекитип коюп туруп аны алып келишкен комиссиянычы. Жаап алып туруп, Эми ылдыйга түшкүлө мен өзүм комнатамда ошол астында мен жашайм. 1,5 метровой астында мен жашайм. Мына жана түшкөнүм астында мен жашайм. Өзүм үйүм менчигим, паспорттарымда бүт эмеге көтөрөм. Мына үстүн мурасыңар биякта жаракка кеткен. Чатыры агат окшойт. Бунчу мындай болгон да. Жана өзү сатып алган үй бар го. Ошонун крышасы түшүп калган. Бул атайлап эле кылып атат да мунчу. Биз баягы кысып атат, кысым калып атат. Түшүп атасызбы? Арзан берип кетсин. Эптеп ушуларды эптеп кысым калсам, бул арзан алып туруп анан буларды кууп чыгам деген ниет. Алар жокко керек үйдө. Кел, неме? Эшиктен баштап убакчылар. Так. Кел. Мен ушул жерде жашайм. Байке өзү инвалид, байке дагычы. Аты жөнүм Баймурзаев Умар Сапарович. Мен меселеге паспорттарыма пропискага чейин көрсөтүп берейин. Тимеле коеюнбу? 2002 жылы 15 августта сатып алгам. $1200 казак келтирген. Ошондан бери ушул жашоо. Могу стройка башталгандан бизге 2018 бу же 16бы? Могу стройка башталгандан бери проблема. Моголар жок болчу мына кара. Эксперттер келди, мен атайман жыйнабадым мына. Бүт бары. Ошо күнү мен үйдө болбой калдым. Өзүм жалгыз жашайм. Мен үстүмдөгү жана орус кемпир, мен үстүмдө турат жана больницада жаткан. Мен мына астында, мен жок болчу мына кара. Бул жерде жалгыз жашайсызбы? Өзүм жашайм. Мен эчтеке деп күнөө койбойм фирмага. Просто моунча элди наразы кылбастан бир жака башпанек бериш керек эле. Жашашыбыз керек. Көчөгө чыгып кетейик. Менде башка мүлкүм жок. Текшерип көрсүн. Президент Урматтуу Садыр Нуркожоевич турат, генерал-лейтенант Ташиев турат. Ички иштер министри генерал-лейтенант ким? Ниязбеков турат. Генеральный прокурор тоже генерал-лейтенант кызматта турат. Талант Мамутов турат, спикер. Мыйзамды чыгара турган. Биз каяка барабыз? Бу жерде жөнөкөй адамдар өзү окат кылып, ушул иштеп келип, бала бакырасын багып эптеп турмуш курат. Парк үй гана кымбат турат бул. Экспертиза келип текшерген. Түрктөрдүн фирмасы алам деген. Жусуп как раз ошол моментте 2-3 ай мурда ала койгон. Сатпайм деди. Бирөө сатпаса Конституция ошондой жазылат экенде. Баары макул болбосо кетти түрктөр. Анан кийин бир орустун фирмасы, мен жок болчумун. Бу эки фирманы точно укканмын. Мен гарантия бердим, мына кемпир. Мен сөзүм калп болсо, мына орус кемпирлерден сурап көргүлө. Алар эмне үчүн сатып албай калган ошону? Себеби биякта жашаган 31 канча бизде комнаталар. Ошол баары чогуу макул болуш керек экен. Алар баарын чогулдаган акча аласыңбы, квартира аласың, баарын макул бол десе, Жусуп келип алган. Жогорку Кеңештин депутаты Коргонбай уулу Жусуп. Мурда Бишкек шаарынын депутаты болгон. Соттон утулуп калып тапшырган. Азыр Жогорку Кеңештин депутаты. Ошол мезгилде как раз чыга калгандагы бизди кайтарган. Биз ошол жылдан бери отурабыз. Мына жашоочулар баары. Мен эгер сөзүм калп болсо, мен айткан сөзүмө жооп берем мен. Соттун алдында дагы бүт баардын алдында жооп берем мен айткан сөзүмө. Биринчи этажда квартира экен. Өзүңөр көргөндөй мына жаракалар кеткен үстүнөн. Дуал түшкөндөн кийин. Мына ушул жер экен. Мына бул жана дуал түшкөн аст экен, биринчи этаж.
Erkek yok kazan. O kukne o kukne. Ayak ünlü olmamı göğüşteki olmadı. Üçe birden oldu. Маки ташы түшүптүр. Aktaştır mı o zaman? Да көрсөтүп атат бул жаракка кеткен деп. Тирешина жок болчу. Бул жерде көрсөтүп атат мына жаракка кетти. Тирешина жок болчу, ошондо пайда болду. Ал эптеп бала чака менен мына комнатада тыгылып жашап атам. Ушул пайда болду, ошо коркуп атабыз налгандан дагы. Ким билет эми кандай болот, эмне болот, түн жарымдан болсо жаш балдарым бар. Македа биз орукчан. Азыр немеде Группага жакын эме. орукчан маке. Бул жерде мындай жөнөкөй эле карапайым калташ этпе. Эч кандай бир башка жакта керешеси жок. Birinci gruppadagı mı? Орукчандар мына бүт бардыгычы. боюнча 2018-жылдан баштап бул Жусупбек Кургонбекулунун эл депутаты. Эл депутаты бизди коргой эле кайра кордоп атат. Мына 2018-жыл бул жака үй салды, тияка салды, Үнтүлөрүз. бияка салды, биздин жерибизге туш тарабынан кысып захват кылып. 2-3 метрден кирип келатат да бул. Биз ар эме болгондо эле үстүбүздө физикалык травмаларды алабыз. Мына аялдар алды, жаш балдар кум түшөт, балкалар да түшөт. Крандан мындай кирпичти биздин мынан үстүнөн алып өтөт. Ошондо кирпичтер түшөт. Көп неме алдыктан анан муну токтотпойсуңбу деп биз сурандык. Суранганыбызда бул жерден 29 квартираны сатып алганда түрк компаниялары келди. Эми Эксандан келди, тиги будан келишти. Ошону биз бул үйдү сата албай калдык да. А бул бизди ал жак бул жак арзан сакта, мунусун кишилери бар экен, арзан албайбыз. Ошого чейин арзан албай келатабыз. Мына 2018-ден бери урушуп келатам булар мененчи. Эми болгондо кыйкырып өкүрүп чыгабыз, кайра эле билгенин кылат. Мына акыркы эми болгон мына шамал болуп түшүп. Эни муну да бизден көрүп атат экен. Силер атайлап түртө бересиң. Биз атайлап түрткөндө ичинде адамдар алып чыгып түртмөк элек да. Ошо бизде жабыркасын дедик. Дагы бир Кудай сактады, ошол адам өлүмү катталбады. Молодец, а вот то тура болду. Азыр могу жака кирсеңиздер, могу жакта да жителдерден да. Булардын баары үйлөрүнө кире албай отурушат. Бул жерде айтып берип атышат. Тиги жерде бир эле эшик бар дейт, ошол жактан кирип чыгат экен. Пожарный код өзү. Бул бөлмөнү айтып атышат. Бул теплосетке таандык дейт. Бул эшикти магазиндин ээси жаап алып кеткен дейт. Ошондо эгерде кокустан бирдеке болуп калса бир эле выход бар дейт. Бунусу жабык дейт. Муну ачылбайт дейт. Анан ушул жерде могу көп кабаттуу үйдү куруп аткандар кыскасы курулуш эрежелерин толук сактабагандыктан биз жашап аткан үйүбүздүн төбөсүнөн кирпичтери кулап түшүп, пеноблок. Ушул үйүбүздүн чатырын жарып, үй жашап турган үйдүн ичине түшүп, үйлөрүбүз жараксыз абалга келди. Анан калганда солкулдап турат, биз коркуп бүгүн баарыбыз тышта жүрөбүз. Мына азыр астыңкы кабатта тышта кар жаап аткан убакта ушул бир комнатада отурабыз. Бизге тезирээк чара көргүлө. Бул жерде жабыркагандар бар. Ооруканага түшүштү. Кыскасы карапайым элдин дагы мүдөөсүн аткаргыла. Биз талап кылабыз. Мына ошо жана башына шыбак түшкөн кыз менин кызым. Ошол үйдө кызым жалгыз болчу. Түнкү саат 3-тө жер титирип атабы деп коркуптур. Шыбак башына түшүптүр. Жандагы тышка чыгайын десе, проходко кирпичтер да түшүп калган. Андан чыга албайт. Кошуна бөлмөнүн 2 бөлмөнүн тең басып калган ошо кирпичтер түшүп. Кыскасы акыбалыбыз кыйын эле. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, мамлекет башчысы да туурабы? Бул жерде 100дөн ашык киши бар. Баары прописка боюнча. Бул эмне болгон мыйзам бузгандык? Биринчи эмес да 4 жол мына келип Генеральный прокуратура бар да бизде, Ички иштер министрлиги бар. Генеральный лейтенант улуттук мамлекет коопсуздук кызматынын төрагасы бар да досуңуз Ташиев Канчыбек Кыдыршаевич. Жокпу? Бизге эч ким келген жок да. Балдар келип атат. Келген жок эмес. Бизде үстүбүздө Кудай турат. Баарыбыз мусулманбыз, эжелер менен чоң кичине баарыбыз.
kelip ar kaysını süylep atat. Bir tolkun bir kişi kelip bizge bir açıgını aytsın, akça berebe, bir jakşı jerge bizi çıkarabı. Biz merde ümit menен жашап жүргөнбүз, акчабызга сатып алдык да. Каяка барайык biz? Комментарий берип койсор бул үйдүн абалы боюнча. Комментарий берип койсор үйдүн абалы боюнча. Тыттамы? Оценкага келиңер да. Süylep atı jönüңөр kim жок? айтып койбойсуңар бизге кандай чара Kim sizge süylep? Atı jön. Yok. эми айтып койбойсуңар Yok. Yok koydum. Atı jönüңü da söylese kayaka çıktasın. Gelip ketip atышат. Bunlar эвакуация кылбайсыңар мына келип кетип атышат. Биз турабыз. Мына кел. Көчөдө калдык. Бул жерде абал боюнча комментарий берип койсуңар. Негизинде бuyakta жашаган улут кем мындан кийин? İnterview versin. Üniversitede kendimi atı jönüңü Bizde эвакуация кылатканынан чыгасыңар. İnterview ver. Чыкпайсыңар. Getir baladan interview ver. Jana kim ben demek kalıyor? Эвакуация кылбай. İnterview ver. Bizde эвакуация кылбайсыңар. Yemek kıl. Yok taşma şaşmaydım. Atı jönüң familiyan interview ver. Emne geldin diyeyim. Ne kızmat? Биз көрүп сиздерге жардам керек болуп атат. Ey, abi эвакуация кылбай отады. Biz kayka барабыз? Азырча ачалы алдык. Yok şaşma. Капитан, вот капитан. Сизден бир эме да. Азыр карасаңыз үстүндө жанагы дуал уже кулайын деп турат. Чамылды дагы жазалды дагы. Az camı kar bolot. кирпичи дагы түшөбү деп коруп атабыз. 4 күн өттү жүчү бүгүн. 4 күн атышат элдер. Иште кирип буякта жашоочулар менен биз сүйлөшүп чыктык. Өзүңөр көргөндөй бул жерде МЧСтин кызматкерлери да келип абалды карап кетип атышат. Бирок азыркыга чейин өзүңөр көрдүңөр, жубалдарында жаракалар кеткен, экинчи этажы, чатыры такыр талкаланган. Бирок азыркыга чейин буякта жашоочуларды эвакуация кыла элек экен. Бул суроолорго албетте тийиштүү кызматтар жооп бериши керек деп ойлойбуз.